Assalamu alaikum dostlar, кайра чыгууну туура көрдүм. Чыкпасам болбой калды. Личкама чалып сурашып атат. Жарма, как надо пить дейт го. Айтгандар жакшылап улап бери отурсаңар, бери, кулакты төшөгүлө. Кайра мага чыгып бербей. Мен качан айттым жармада унду кууруйсуңар деп. Качан айттым арпа буудай суук келет дедим. Кошсо болот по тамак катары. Мен бирок как лечение кылыш үчүн деп түшүндүргөм. Буудай ысык келет, арпа суук келет. Арпа да жакшы, суусундукка жакшы. Арпа менен бул жүгөрү кошуп, буудай кошурсаңар, аны ачытылып, мына көл тарапта Максымбет ошондой кылып. Бирок ал суусундук эле. Бирөө айтат, кайсы келсе жарман ысык ичет деп. Мен лечение катары ысык ичкиле дедим. Себеби ысык ичкенде эң биринчи уйку без лечение болот. Уйку без капельница ала албайт. Временный эс алдырышы мүмкүн, бирок кара жармадай нерсе жок. Кара жарма клетчатка. Биз талкалайбыз крылышки, гамбургер, пирожки, манторумо, пепси, кола, туура эмес тамакты жеп алып, запор болуп атабыз. Туура эмес тамак жеп ич өтүп атат. Туура эмес тамак жеп бөйрөккө кум толтуруп атабыз, таш толтуруп атабыз. Мына эми түшүндүрүп берейин. 5 литр сууду куясыңар кастрюльга. Бери отурсаңар, бери отургулачы. 5 литр сууду куясыңар. Жаз ручканы ал, баракты албайсың, жазбайсыңбы? Жаз. Болчу мен карап отуруп, жаз убакыт өтүп атат. Жазып атасыңбы? 5 литр суу кайнап чыкты. Кайнап чыккандан кийин 1 пияла талкан кара буудай. Ала мен рынокко барсаңар, 60 сомдон 20 килограмм алсаңар, 1 айга жыргап ичесиңер семьяң менен. Суу кайнап чыккандан 1 пияла буудай талканды салдыңар, аралаштырып, эзилеп чачырагандан анан кийин туз саласыңар. Унду кууруйт деди. Ким айтты силерге унду кууруйт деп? Туз саласыңар. Туз саласыңар. Болду 1 саат. Канча экен? Канча? Жаз. 1 саат. Жаздыңбы 1 саатта? 1 сааттан кийин алып чыгып шуркуратып ысык ичесиңер. Мына Жалбаттан бир апа чыкты, балам, капельница салам, болбойм, адышка берет, баса албайм, салмак канча 130га жетейин деп калдым эле дейт. Сонун жыргап калдым балам 2 айдын ичинде дейт. Арыктап, неге боорду май басып кеткен, жүрөктүн тегерегин май басып кеткен, ич салаңдап калган, суу майларды иче берип, туура эмес тамактарды жей берип. Мына ошону кирип чыгып күнүнө 10 литр ичсеңер анан жакшы. Кирип чыгып иче бересиңер, нан жебейсиңер, таттуу жебейсиңер, сахар ичпейсиңер, варенье жебейсиңер, только бал, чай менен иче бересиңер. Ортодо паузаларда суу иче бергиле. Суу, лечение кылыш үчүн. Бирөө айтат, былчыйып кетпейм дейт. Наоборот, арыктайсың. Качан былчыясың? Нанды кошуп чылап жесең жармага. Сүзмө менен жесең анда былчыясың. Жок, нан жебейсиң. Кара жарманы ысык эле иче бересиң, ысык эле. Давлением барын түшүрөт. Илгери апам роддомдон жеңелери чыгып келгенде кара жарма берчи көрсөм тыңытат экен. Сөөктөрдү кайра бириктирет, чучуктар ордуна келет, туугандар. Кара жарма абдан сонун, 12 эл чегиштейт, бөйрөктөгү кумдарды айдап таштайт. Ашказандагы кислотность көбөйүп, саска кирип, саарына болуп атсаңар баары жоголот. Боор аябай рахмат айтат. Боор түм эле уктайт кечке чейин. Деп муну ичип атканда таттуу куурмач, пирожки, оромо, манты, шаурмалар баарынын коштошосуңар, 2 ай чыдап койгула. Болду кечине жатарда бирөө айтат, илеген койдун эти жок, кичинекей эле 1 жилик коозунун этин алып былкылдатып кайнатып, эми семьяңа жараша, семьяң 10 чакты киши болсо 3 жилик саласың. Ошентип шорпо иммунитетти сонун көтөрөт. Кара жарма өзү иммунитетти сонун көтөрүп берет туугандар. Ичкиле дем ошентип эч ким оорубасын, бери отуруп жастыңарбы? Ошентип кайра мага чала бербей. Мына кара жарманын пайдасы укмуш сонун, бөйрөктө кумдарды чыгарат, запор кетет, давление жоголот, низкийиң өйдө барат, высокийиң ылдый түшөт. Баары балдарга бергиле, студенттер баары качып барып туруп фастфуд жеп атат, крылышки жеп атат, пепси кола бүт микрофлораны өлтүрүп салат, ичегиң өлөт. Анан кийин чыгасыңар, акчаң жетпей, пересадка почка деп. Кудайдын кудурети мынаки. Жерден чыккан будай менен дарылангыла деп атат. Ата бабалардын баары будай менен, жарма менен. Устак ичпейсиңер, ысык лечение, кадимгидей чекеңерден тер чыгып, шону шуркуратып иче бергиле. Нан жебей тургула 2 ай, 2 ай лечение үчүн нан жебегиле.